урматтуу достор, биз бүгүн болсо дагы бир жакшы бир кайрымдуу иш-чарада турабыз. Ары айтканда, Баткен шаарындагы көз азиздер жана дүлөйлөр коому уюштуруп жаткан ошол Баткендеги көз азиздер жана дүлөйлөргө ушул Бишкек шаарынан атайын ушул жетекчилер келип, мына ушул инсандарга уюлдук телефон тапшырып атат экен. Ошондуктан мына ушул кечени майрамды тагы айтканда сиздерге чагылдырып берели деп келип отурабыз. Ары айтканда бул коом өзгөчө ушул Баткендеги мына ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга өздөрүнүн ушундай жардамын кылып келет. Буга чейин майрамдарды белгилеп жаткан болсо, мына азыркы тапта ар бир ушул мүмкүнчүлүгү чектелгендерге уюлдук телефон тапшыруу азем болуп атат. Бул жакта азыр мен алып баруучу кызматтамын жана ошондой ушул салтанатты мен сиздерге чагылдырып бергенге да аракет кылайын. Комментарий кадымдан биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу мырзалар, айымдар, кадырлуу коноктор, бүгүнкү салтанаттуу кечеге кош келдиңиздер деп койго уруксат этиңиздер. Кош келдиңиздер. Кудайдын буйругусуз кумурсканын бели сынбайт дейт. Туугандар, Кудай насип этип келип калдык, биз басып, Кудай туз насип этпесе, келет белек биз кадам басып дейт. Адыктан урматтуу меймандар, кадырлуу коноктор, кыргызда жакшы сөз бар. Эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт дейт. Мына көп өтпөй эле сиздер менен ушинтип кайрадан жакшылыктарда, майрамдарда көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Дагы бир рет ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Куттуктоочу сөз анда Жаныбек Исаков болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, Баткен шаарынын Баткен районунун тургундары, урматтуу сиздердин алдыңыздарга келип Канат мырза, кош келипсиз. Бардык мурда президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Асановичтин атынан сизерге ысык салам жолдоймун. Аны эмесе кийинки сөз кезеги Жапаров Канатбек Рахатбекович болсун. Кол жагыңар. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз жана дүлөйлөр коомунун мүчөлөрү. Биринчиден баштаган Кудайдын буйругу менен баштап кетейин деп айтат элем. Неге дегенде ар бир жакшылыктар, ар бир жамандыктар бир гана Кудай буйрук берип турат дегенде. Эми экинчиден коом боюнча маалымат айтып кетсем дагы болот. Коом боюнча бизде 700-дөн ашык мүчөлөрүбүз бар. 60% көз азиздерден, 40%тан жана биздин дүлөйлөрдөн. Эми урматтуу туугандар, 24-жылы биз Борбор башкарма биздин командабыз 5 объектти курдук. Өзүңүздөр билесиңиздер, көздөр бизде Арбита деген пансионатыбыз бар. 64-жылы курулган. Бүгүнкү күнгө чейин катталып, аман-эсен келип атат. Ал жака футбол мен көздөр куруп берди. Экинчиден, Ош областында, Ош шаарында 2 ишканабыз бар. Ош шаарынын ичинде ишканабызга 2 этаж промзона куруп бердик. Ал жакта мебельный цехтар болот, швейный цехтар болот. Экинчи ишкана Ош шаарынын четинде экен, ал жака общежитие куруп берип атабыз. Жана иштегендерге жакын болсун деп. Транспортировка менен кыйналбагандай болсун деп. Рахмат. Канатбек Рахатбекович, өзүңүз айткандай эле ушул Баткен областынан баштап сиздердин коомуңузда мынакей көңүл бураткан бул дагы чоң сыймык десек болот. Пенденин оозунда салган кулаган болот дейт туугандар. Ошондуктан обин деп турабыз. Кудай буйруса айтылган сөздөр дагы куруп калбай, сөз түрдө өз дарегине жетсин дейли. Анда уруксат берсеңиздер, кийинки сөз кезеги Баткен районунун мамлекеттик администрациясынын акимдин орун басары Ишинжан Абдыкадыровага сөз кезеги берет. Кош келдиңиз. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, биздин азиз меймандар. Саламатсызбы, урматтуу Жаныбек Маматович, саламатсызбы, Канатбек Рахатбекович. Бүгүн бир жакшы маанайдагы жакшы иш-аракет өткөрүлүп жатат. Башкача айтканда, буга чейин да мынакей бул топтогу жарандарыбыз менен Канатбек Рахатбекович сиз айткандай мамлекет тарабынан ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп, өзүңүздөргө белгилүү болгондой компенсация, жүрүк пул жана башка мамлекеттин мыйзамдуу деңгээлинде иш-аракеттер жүргүзүлүп, коргоого алынып, биздин мамлекетибизде колдоодосуздар. Буга чейин да бир канча атайын майрам күндөрүңүздөр бар, атайын башка иш-аракеттерге катышууңуздар бар. Жакында эле күндө дагы биз
ушул Араб Эмираттары тарабынан келген жардамдардан дагы ошо сиздерге тиешелүүлүгүнө жараша бөлүштүрүп, сиздердин ошо сиздерге болгон камкордуктарга дагы колдоо көрсөтүп келебиз. Көз азиздер жана Дүлөйлөр коомунун борбордук башкармалыгынын жетекчиси Жапаров Канатбек Рахат Бекөшкө терең ыраазычылык билдиребиз. Биз сиздин жасаган иштериңизди жогору баалайбыз. Сизге бекем ден соолугуңуз менен үй бүлөлүк бакыт жана ишиңизге алган болгон ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым амандыкта, ден соолукта болуңуз. Райондук коомдун төрагасы. Өзгөчө дагы бир ирет рахмат. Бай болуңуз, ден соолукта болуңуз. Дайыма элдин ажатын ачып, элдин башында аман жүрүүңүз насип этсин. Түч болуңуз. Бийликтин жетекчилери, Жанбек Исаков, акимчиликтин орун басары Шинжан Кыдырова, жана казактын өкүлдөрү, жана коомдун мүчөлөрү. Көптөн бери туткон биздин телефон тапшыруу аземине кош келиңиздер. Аллахым сиздерден ыраазы болсун. Алтындай убактыңыздарды бөлүп бизге халктын айлуу катманын көңүлүн алуу үчүн келип отурганыңыздар үчүн биз сиздерге ыраазыбыз. Анда уруксаат берсеңиздер, ушул мобилдик телефондорду тапшыруу үчүн биз дайырлап четинен мүмкүн болсо бул жака чакыра беребиз. Айткандай эле ушул оюндук телефон ар дайым сиздерге жакшылыгыңыздарга кызмат болсун. Ар дайым ушул телефондон өзүңүздөргө жакшы маалыматтарды гана алып туруңуздар, урматтуу коноктор. Бул дагы бир өзүнчө чоң жетишкендик эсеп болот. Анда эмесе бирден чакыра беребиз, сиздер алып кетсеңиздер болот. Исаков Исен Гафарович. Исаков Исен. Жолубаев Абдимомун. Шаев Шакир Ташматович. Латипов Кудайберди. Мартина Булган мусулмандар казысы. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Amma ba'du. Assalamu alaikum, hurmatlı bir tuğanlar. Bugün buna жақсы bir mağarayı bilen, жақсы dasakon üstünde Құдай Тағала насip kılıp birlikte oturup nasip болған екен. Ana ушул иш-чараны уюштуруп аткан жетекчилерге, ушул коомдун башчысына, эжекебизге өзгөчө ыраазычылык билдирип рахмат айтабыз. Урматтуу эжелер, урматтуу аталар, урматтуу бир туугандар, өзгөчө мына динибизде тагдыр деген маселе бар. Ошол тагдырга жазылганына моюн суруп, баш ийип, Құдай Тағала мана ушул тагдырды буйруптур деп кабыл алып жашап аткан адамдар, булар чыныгы момун мусулмандар, чыныгы имандуу мусулмандар деп айтмакпыз. Исманалиев Сагыналине мәтөр аста келет да. Мана Оразалиев төгүнбайт. Керимхан адашып кетет. Кармаңыз сразу адашып кетет. Эми өзүң гана кол баспай. Мана Керимхан. Açık aytkanda bul dünyada bul dasada biz so'roq tutib, men ömür boyu aytib kelatam. Erten bir günler gelir kıyamet günde artık bir sanmanı artık deyinga Құдай Тағаладан жол берген günler de olur. Barınızlar aman bolыңыздар. Коомдун сайты бар, Instagram'ı var, Facebook'u var. Ошондуктан биз сурап кетип келем. Адам баласы эгер чындык маалымат алам десе, биздин көрүп атпайсың.
Bura çeşimli, bura ben çeşimli. Ben o yerden söyleyenden çok razı oldum деген. Assalomu alaykum tug'anlar, qandaysizlar? Yaxshimi? Densoqda. Ne deyishga bilmayman. Kelganingizlarga cho'ng rahmat. Telefonda olib kelgan Qanatbek yuzga da cho'ng rahmat. Bizni shunchalik siylab, Gulmira qarindoshimiz bizni siylab rahmat ish qilganiga o'ta rozimiz. Razılık bildirib, başka hiç neyimiz yok. Rahmat, densoqlik. Xursand bo'lsangiz, bir qo'l chaqirib qo'yinglar. Men xatib aytgan bo'lsam, qayra tinchingizlarni olib, dokumentingizlarni olib kelingizlar, tinchingizlarni olgan bo'lsam, baringizlardan iyilik kechirim so'rayman. Baringizlarga rahmat. Allah razı olsun. Geldiğinizler için rahmat sizlerle. Allah'ım daim gelir koldan olsun. Alıp koldan bombayla. Onun ardında Türk mirasını kimse olsun. Bizim yüzümüzü yok orada kat ettirip bağlaş gelgen benim yeni ballarım var. Full ballar kadar. Benim ballarımda yeni ballar verdi. Asım büyük atacak. İmanlılıklar büyük kapatlarını versin. Daim işleri gelip kimse olup baktırılıklar bütün vereceksin. Ардактуу Асланбат YouTube каналынын көрөрмандары, өзүңүздөргө эле бүгүн Баткен шаарындагы өз азиздер жана дүлөйлөр коому мына ушундай шаардагы райондогу жалпы мүмкүнчүлүгү чектелгендерди чакырып ушинтип уйду телефон тапшырып өттү. Азыркы кезде жалпы ушу келгендерге атайын бир автобус даярдап, автобус менен үйлөрүнө жеткире турган болдук. Биз менен бирге болуңуздар, Асланбат YouTube каналына катталып, лайк басып, ушул видеонун башкалары менен дагы бөлүшүп койгонду унутпаңыздар. Барыңыздарга чоң рахмат.